Мадина базарына жақын жерден 2 этаж, подвал мен 3 этаж болгон ушул швейный үчүн салынган үй сатылат. Короосунда шарты бар 3 бөлмөдөн турган времянкасы. Жолдорда кенен центральный канализация, природный газ бар. Түзмө-түз элер менен байланышасыздар. Видеону жогото албайсыңыздар, лайктан басып сактап алыңыздар. Сатылуучу үй Кара Жыгачта жайгашкан. Сиздер үйгө баруу үчүн Лев Толстой жана Достоевский көчөнүн кесилишинен өйдө карай кирилип, биринчи көчөдөн солго кирсеңиздер, сатылуучу үй жайгашкан. Кааласаңыздар туугандар, анан бир аз жүрүп эле көп кабаттуу үйдү көрдүңүздөр, ошондон өтүп эле оңго кирсеңиздер деле болот. Видеонун башында айткандай, Мадина базарына жакын аралыкта болуп калат туугандар. Жаңы салынып аткан Мадина базар мынакей. Бул жерге келүү планы бар экен, буга өтө эле жакын болуп калат туугандар. Анан бул жактан чүйгө карай бул Достоевский көчөсү улануу планы бар экен. Бул поезд жолунун түбүнө чейин уже асфальт жол салыныптыр. Бир гана поезд жолунун түбүнө ошол ачылса, бул жак кошулат. Сатылуучу үй болсо Лев Толстойдун уландысыга экинчи линияда болуп калат туугандар. Мынакей туугандар, бул сатылуучу үйүбүздүн көчө тарабы. Дарек Лев Толстой 81К даректе жайгашкан Кара Жыгач конушу туугандар. Жанакы эле мынакей Сары Өзөн Лев Толстойдун уландысы менен кирип эле оңго бурулсаңыздар, мынакей ушул жаңы салынган 2 этаж плюс подвал менен болгон объектти көрө аласыздар. Участогунун аянты туугандар 5 сотук болуп, 4 бурчтуу туура формада, көчө тарабы 20 метр, узуну 25 метр, чыгыш чегара мына бул жерден дарбаза, калитка, батыш жактан кошунага чейин болот. Жолдорду караңыздар, кенен, электр энергиясы, прожекторлор, суу бар, центральный канализация, природный газ бар экен туугандар. Короосуна киребиз туугандар, мынакей алды тарабына машина койгонго жайы. Бул жерде узун туурасы 11/9 болгон 2 этаж, подвал менен 3 этаж болгон. Подвал менен эсептегенде 300 квадрат метр болгон ушундай жаңы салынган үй. Негизинен туугандар, бул үйдү үй ээси швейный цехке, под швейный цех салынган туугандар. Подвалдарын азыр көргөзсөм, полный ички тарабын көргөзөбүз. Андан сырткары караңыздар, 4 тарабынан забор. Анан бул жакта кенен жай, бул жерде 3 бөлмөдөн турган времянка, ички тарабы шарты менен келип жашасаңыздар болот сразу эле бул жакка. Анан үйдүн батыш тарабында дагы мына кенен бош жери. Бул жакка эгер швейный цех иштетсеңиздер, персонал үчүн жатакана же калсаңыздар квартира кылып коесуздарбы, эми аны келген киши карап көрөсүздөр. Түндүк чегелсе участоктук тиги заборго чейин болуп калат. Сиздерге подвалдан тааныштырып баштайын туугандар. Ошол үйдүн эле размериндеги ушундай ылдый тарабы полный подвал. Могу терезелер полный, катал жагынан орнотулган. Документ кызыл китеп, керектүү документтери бар. Түзмө-түз элер менен байланышасыздар, эч кандай ортомчу жок туугандар. Могу жерде мондай материал менен бөлүнгөн, бирок бул жерде ачык, ушундай арка сыяктуу. Ушундай эле бөлмө. Мына могу жагында офис катары колдоном деген ушундай дагы бир бөлмөсү бар экен. Бул үйдүн биринчи этажы. Биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосундагы мондай монолит менен бөлүнгөн. Подвал менен биринчи этаждын ортосундагы монолит менен бөлүнгөн. Киргениңизде ушундай чоң бир бөлмө, зал. Кийинкиси дагы ушундай чоң дагы бир зал. Эгер цех катары иштетсеңиздер, бөлбөсөңүздөр деле болот. Эгер жашаганга болсо туугандар, ортолорун бөлүп койсоңуздар деле болот экен. Экинчи этаж чыгып кеткен тепкичтин орду мынакей бул жерден экен туугандар. Экинчи этаж азыркы учурда ушундай 2 чоң бөлмө. Негизинен 2 эшик орнотулган. Могу жерден бөлүп алсаңыздар деле болот экен. Мынакей туугандар. Анан бул жерде жөө барган аралыкта жакын жерде бала бакча, бир аз өйдөрөктө жөө барган аралыкта мектеби, мечет, намазканалар деле бар. Туугандар, жана айткандай, эски Мадина базар деле жакын аралыкта, жөө бири 10-15 мүнөт, машина менен 5 мүнөт. Жаңы Мадина базар көчүп келе турган жери, могу жер болуп, ушул жак болуп калат экен туугандар. Ал дагы жакын болуп калат. Негизинен швейный цех иштетем дегендер үчүн жакшы варианттай көрүнөт. Бул үйдүн баасы туугандар $175 000 сурап аттыр, дагы содалашып сүйлөшөбүз дейт. Эсим номер 0507 154 684 0507 154 684, экинчи номер 0508 57 50 57. Лайктан басыңыздар, ушундай объект издегендер менен видеону бөлүшүңүздөр.